Сүрөттөр текстти байытып, айтылгандарды тастыктап, материалды тезирээк жана жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Сүрөт жана текст айкалышы кээде видеодон да көп кезигет, анткени ал мазмунду заматта түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Текст курбак болбош үчүн аны ар кандай элементтер менен коштосо болот. Маселен, сүрөт, графика, иллюстрация жана статистика. Алар визуалдык жактан жардам берет. Азыр ар бирине токтолуп өтөлү. Иллюстрация дегенибиз мисал менен идеяны тактап берген сүрөт, графика же диаграмма. Сүрөттөр окуяны өз алдынча айтып бере алат же текст менен коштолуп, контекстти ачып берет. Көңүл буруңуз жана жооп кайтарыңыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр эмоционалдык байланыш үчүн ушундай таристе колдонулат. Контекст менен шайкеш келген иллюстрация. Сүрөттүү эмес, демек текстти гана толуктап турушу керек. Бул мен даярдаган эртеңки зомбулук кыйраган кыялдар аталышындагы лоңгурет. Адатта аялдар укуктары же үй бүлө зомбулугу темасында макала, баяндар анонимдүү даярдалат. Андай учурларда сайтка кандай сүрөт коюу керек деген суроо жаралат. Жогорудагы макалада бир нече иллюстративдик сүрөт колдонулду. Анын айрымдарын Азаттык атайын сүрөтчүгө буйрутма берип тарттырган. Айрымдары атайын постанова негизинде фотоаппаратка тартылып колдонулган. Мындай темаларда бирөөнүн ачык жүзүн же окуяга тиешеси жок башка адамды колдонуудан сак болуш керек. Ошондуктан иллюстративдик сүрөттөрдү өзүңүз жаратсаңыз да болот. Дагы бир мисал, Кыргызстандагы саясий же социалдык окуяларда көбүнчө сүрөтчү Татьяна Зеленскаянын сүрөттөрү колдонулуп жүрөт. Сүрөтчү колдонуучуларга жана баардык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө уруксат берген. Аларды тизмектейли. Бул 8 мартта тилектештик жүрүшүнө чыккан кыз келиндерди милиция кармап кетип жаткан учур түшүрүлдү. Сүрөттө Татьяна Зеленская өзү. Ал эми мында Баткендеги кыргыз-тажик чек ара жаңжалы. Сүрөткө жаңжалдан каза тапкан 12 жаштагы Мадинанын образы түшүрүлгөн. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекова. Сузакта күйөөсүн коордуна кабылып, дөңгөлөк асылган аял. Темага тиешеси жок сүрөттөр. Тексттен алынган абстрактуу сүрөттөр маалыматты кабыл алууда эч кандай жардам бербейт. Инфографика, диаграммалар, графиктер, схемалар, карталар, чиймелер. Кыскасы комплекстүү же көлөмдүү маалыматты графикалык жана схемалык түрдө берүү да оңой. Кандайдыр бир сандарды, салыштырууларды жана статистиканы сүрөт түрүндө түшүнүү да жеңил. Кээде кайсы бир кабар же билдирүүнү коштоо үчүн өзүңүзгө сүрөт тартууга туура келет. Андай учурда жөнөкөй баштапкы эрежелерди эске алуу керек. Бирок эч качан автордук укук жөнүндө унутпоо керек. Эгер сиз чыгарган сүрөт же фото кайсы бир басылмага же интернет булакка тийиштүү болсо, аны сөзсүз ылдый жагына кошо жүрүңүз. Мисалдар: Булак, Акипресс, Азаттык же Клоп Кежи. Башка бир сүрөтчүнүн же басылманын сүрөтүн алып, булагын көрсөтпөстөн колдонуу мыйзамга каршы келип, автордук укукту бузат. Өзгөчө жаш балдардын сүрөттөрүн, видеолорун колдонууда уруксат алуу керектигин да унутпаңыз. Мисалы, мен балдарды тартып жатканда алардын ата-энесинен уруксатты кагаз жүзүндө жаздырып, кол койдуруп алам. Ушундай эрежелер менен бир топ медиа эл аралык уюмдар иш алып барат. Балдардын укугун да эске алуу абзел. Буга чейин ракты жеңген 10 жаштагы кыз тууралуу сюжет даярдагам. Кыргыз коомунда оор илдеттерге элдин мамилеси оң эмес. Ошондон улам жүзүн ачык көрсөткөн бала мектепте же кийин чоңойгондо башка коомчулуктан басымга кабылышы мүмкүн. Мындай темаларды чагылдырууда баланын бетин көргөзүүгө ата-эне оор учурда же жардамга муктаж болгондо гана макулдук берет. Материал эксклюзив болушун кааласаңыз да, биринчи кезекте баланын каалоосун, укугун жана абалын ойлонуңуз. Адатта материал интернетте калып, балага же анын ата-энесине терс таасирин тийгизерин да түшүндүрүңүз. Практикада бойго жетип же чоңойгондо видеолорду өчүрткөн учурлар көп болгон. Анын баарын алдын ала эскертүү абзел. Ушулардын баарын эске алып, баланын каалоосун угуп, анан ата-энеден уруксат алынат. Кээде ата-эне макул болуп, бирок бала тартылгысы келбейт. Андай учурларда мен баланы тартуудан баш тартам. Дагы бир учурда айта кетейин. Журналистикада коомдук жайларда съемка кылууга уруксат берилген. А бирок талаштуу контекст же окуяга тиешеси жок адамдардын жүзүн кадрга түшүрүүгө болбойт. Ал үчүн сизди сотко бериши да ыктымал. Эгер сүрөтчүнүн аты белгилүү болсо, аны да жазуу зарыл. Эми текстте сандарды колдонууга кайрылалы. ТВда жана радиодо жазылган текстте санды так айтуу маанилүү болбосо, аны тоголуктоп жазуу сунушталат. Мисалы 500дөй, орто эсеп менен 100гө жакын же 50дөн ашык. Анткени угарман 489 дегенге караганда 500 дегенди жакшы жаттап калат. Ошол эле кезде ТВ жана радиодо бир сүйлөмдө эки башка санды айтуу сунушталбайт. Угармандын ою чачыран болуп калышы мүмкүн.
Ал эми сайтта жана соц тармакта сандарды жазуу тескерисинче толуктабой жазуу актуалдуу. Мисалы, 200-гө жакын дегенге караганда 198 деген ишеничтүү жана так изилденгендей туюлат. Кыргыз тилинде сандарды 10го чейин тамгалар менен жазуу эрежеси бар. Демек 11ден баштап цифра менен жазууга болот. Мисалы, Кыргызстанда ушул жылдын 2 кварталында жашоо минимуму 6332 сом деп эсептелип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15,6% өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык-түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. 2020 жылы ал 4900 сомду түзгөн. Статкомдун 2020 жылга карата эсеби боюнча ар бир 4-чү кыргызстандык жакырчылыкта жашайт. Бир адамдын жылдык кирешеси 35 000 сомдон аз болсо кедейликте жашайт деген аныктама берилди. Ал эми жакырчылыктын жеткен чегинин суммасы 19 744 сом. Мындай чекте жашаган калктын саны 1 678 000 болду. Алардын 73,7% элетте жашагандар. Сиз көргөндөй жогорудагы маалыматта бир адамдын жылдык кирешеси 35 000 сомдон аз болсо кедейликте жашайт деген аныктама берилди. Бир сөз менен жазылды. Ал эми калган эки орондуу сандарыбыздын баары цифралар менен жазылганын көрүүгө болот. Ал эми жакырчылыктын жеткен чегинин суммасы 19 744 сомду мисал келтирсек болот. Бирок соц тармактагы сатыла турган тексттерде бир да цифраны тамга менен жазышпайт. Маркетологдор сандар текстти окумдуу кылат деп эсептешет. Көлөмдүү текстте чын эле цифра дароо көзгө иленет эмеспи? Көңүл буруңуз, бүгүн гана биздин дүкөндөрдө 1+1 акциясы болот. Бир буюм алып, экинчисин акысыз ал. Дароо 2 буюмга ээ бол. Катардагы дүкөндүн жарнамасында дароо көзгө цифралар илинди. Туурабы? Маркетологдор да ушинтип ойлошот экен. Статистикалык маалыматтар макалага масштабты жана тастыкты берет. Ал кайсыл аянтчага жазылган текст болбосун колдонулат. Бул биресе анализ жана макалада жазууда издөөнүнүн да белгиси. Күйөө мырзөгө сүйрөп барып сабады деген аталыштагы азаттыкка чыккан макаланы мисал катары карайлы. Анда үй бүлө зомбулугунан жабыркаган аял тууралуу, анын жашоосу көргөн кордуктары айтылып жатат. Макаланын өзөгүн толугу менен бир каарма түзгөн. Эксперттердин сөздөрүнөн тышкары дагы бул көйгөйдү эмне үчүн чечүү маанилүү керектигин тастыктаган статистика колдонулган. Соңку учурда үй бүлөлүк зомбулук 62%га көбөйгөн. 2021 жылдын алгачкы 2 айында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 1963 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Расмий маалымат боюнча 2020 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты каттоого алынып, анын 947 гана сотко өткөн. Ал эми 2020 жылы 200дөн ашык кыз ала качуу фактысы менен катталып, анын 11 гана сотко өткөн. Статистика катары кандай изилдөөлөр жарайт деген суроо да жаралышы мүмкүн. Ал мамлекеттик мекемелердин отчеттору, изилдөөлөрү же эл аралык уюмдардын чыгарган тыянактары. Бирок дайыма шилтеме берүү керек. Эгер бир эле тема боюнча эки башка цифра бар болсо, анда экөөнү тең жазуу зарыл. Маселен, Кыргыз өкмөтүнүн маалыматында өлкөдө ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын саны 30 000ден ашык. Ал эми эл аралык балдар уюму ЮНИСЕФ ата-энесинин бири же экөө тең Орусияда жүргөн 200 000ден ашык бала жашайт экенин белгилейт. Мында салыштыруу иретинде эки булактын тең маалыматы берилди. Толугу менен маселени такташ үчүн ушундай ыкманы да колдонсо болот. Инфографика, дата журналистика бул маалыматтарды түшүнүктүү жана колдонуучуга ыңгайлуу түрдө визуалдык чагылдыруу. Негизги артыкчылыгы инфографикада татаал нерселер жөнөкөй сөздөр жана символдор менен баяндалат. Маркетологдор инфографиканын популярдуу болушунун себептерин мындайча түшүндүрүшөт. Постторду окумдуу кылып, кошумча көңүлдү бурат, маанилүү маселелер чагылдырылат, билдирүүлөрдөгү монотондуулукту жок кылат. Бул баарына жеткиликтүү жана маалыматты оңой жеткирет, тексттерге ынамдуулукту кошот. Мисалды карап көрөлү. Пандемия шартында 1 жылдан бери коронавирус илдети тууралуу жаңылыктарга күнөө түштүк. Күнүгө бул илдетти жуккузуп алган же каза болгондордун саны кулак сыртында эле калып, дароо кабыл алынбашы мүмкүн. Ал эми ал сандар түшүрүлгөн жөнөкөй статистика абалда ачык көргөзүп, салыштырууга да шарт түзөт. Мында COVID-19 байланыштуу Кыргызстандагы статистика көргөзүлүп жатат. Кайсыл айларда ооруп пикке жеткен жана ооруган адамдардын орточо көрсөткүчү түшүрүлгөн. Дагы бир элге жакын мисал. Азаттык медиасынын сайтында акыркы жарым жыл ичинде азык-түлүккө болгон баалар көрсөтүлдү.
Баалар өстү деп көп айтылганы менен мында кайсыл азык канча сомго кымбаттаганын так көрүүгө болот. Бул мисал дата программаларынын жардамы менен ишке ашкан. Дата журналистика бул маалыматтарды иштеп чыгууга жана аларды макала, материал үчүн пайдаланууга негизделген журналистиканын бир тармагы. Дата журналисттери колдонгон инструмент ар тараптуу. Маалыматтар менен иштөө көндүмдөрү жалпыга маалымдоо каражаттарында гана эмес, корпоративдик медиа, пиар менен иштөөдө, башкача айтканда, кайда болбосун маалыматтардын ири көлөмүн көрсөтүү үчүн зарыл, так жана ынанымдуу ыкма болуп эсептелинет. Мында дагы бир мисалды карап өтөлү. Жакында эле клубтун фемицид тууралуу изилдөөсү дүйнөлүк конкурстан жеңүүчү болду. Долбоордун авторлору Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөөрүн изилдешкен. Изилдөөнүн уникалдуулугу буга чейин эч ким эч качан Кыргызстанда аялдарды өлтүрүүгө эмнелер негиз болоорун жана алардын мыйзам ченемдигин изилдебегенинде. Ар кандай булактардан чогултулган маалыматтарды колдонуу менен дата журналисттер аялдарды өлтүрүү үй бүлөдөгү дайыма кайталанган зомбулуктун негизги кесепети экенин далилдешкен. Мемдер. Интернеттеги сатиралык мемдердин негизги максаты мазмунду вирустуу жана популярдуу кылуу. Адатта мемдер учурдагы жаңылыктарга же окуяларга шилтеме берип, аларды күлкүлүү жана какшык менен да көрсөтүшү мүмкүн. Акыркы 2 жылда интернетте мемдер өзгөчө популярдуу баштады. Чындыгында саясий темага байланышпаган кыргыз мемдерин табуу дээрлик мүмкүн эмес. Алар көбүн эсе кайсы бир саясатчы же окуяга байланыштуу шака иретинде жаралган. Ал тургай жалаң ушундай мемдерди жайгаштырган паблик баракчылар да пайда болгон. Ошол эле кезде өлкөнүн тарыхында андай мем жаратуучулардын ишине кысым көрсөтүлүп, кылмыш иши козголгон учурларды да айта кетейин. Ал эми азыр биз мисал иретинде саясий темадан тышкары юмор үчүн жаралган айрым мемдерге көз чаптырсак. Кыскасы манты жасаганда бул жигитти чакырууну унутпаңыз,